Кабат Эгенбайке, ошол сиз кайсы жердин кулуну болосуз? Анан ошо кыргызчылыкка кайсы жылдардан баштап келип калдыңыз? Кантип ушул кыргыз дүйнөсүн, манас илимин издеп, кайып илимин издеп калдыңыз? Ошол эмне түрткү болду? Же кырсыктыңызбы? Ушулар боюнча айтсаңыз. Рахмат. Мен өзү атым Шашыналов, фамилиям Кожояров. Кожояров фамилиям. Өзүм Тогуз Туродон болом. Тогуз Туродун ар жагында бизде баш жагында ушул Жалал аттын аркыбетинде Көк Арт, Калдама, Үйрүнбаш деген ашуулар бар. Үйрүнбаш менен Көк Арттан азыр машина жол өтүп атат. Ошол жерде жашап, тоонун арасында чоңойгон баламын. Жигитмин да, кишимин, чалмын азыр. Анан вот ошентип чоңойгонбуз тоонун арасында. Мал багып, анан атам ошо көп сөз санжыр айткан аксакалдар ошолордун кулагым ошол сөздөрүнө ушунан чоңойдум да. Анан кичинекей кезимден тарыхка кызыкчу элем. Анан жана кичинекейимде 4-5 жашымда бирөөнүн көзү тийип, анан эсим ооп, моунтуп кетип, төрдөшүнө жаткам да, башым айланды моунтуп кетип, анан бир туннелдин ичине кирип кеткем да. Анан туннелдин ичинен кетип барат, анан бир маалда ак нур көрүнүп ошондон чыгып кетти. Анан ошондо эс алып турдум, ошондо температура 41ге чейин көтөрүлүп ушундай болгон деп айтышат. Мен ошо туннелди телевизор чыкканда эле, чыккан чакта эле билчүмүн да мындай. Анан бизге 76-жылы мен мектепти бүткөм, бизге свет ошондо келген, биз караңгыда чоңойгонбуз да. Анан орусча тили эзели билген эмесмин мен. Анан кийин окууга келип политехникке өтүп калып, ошол жерден окудум, технический билим алдым. Анан техник билим алдым, жол курдум, бизнесте иштедим, антип көп жолу акчалуу болдум, көп жолу талаада калдым. Анан көп нерселерди көрдүм. Анан ошентип жүрүп ошо кичинекей мен 13-12 жашында бир авария болуп, менде көк боор жок. Андан кийин Түркистан жакта, Чимкент жакта иштеп жүрүп, аерден бир трактор урду. Россияда Красный Кар аерден машинаны тоголондум. Иш кылып эсептеп көрсөм, мен 2010-жылы акыркы жолу 9-жолу авария болдум да. 9-жолу авариямда балам, ал кезде аз балам аялып, 2 балам дагы балдар менен болуп, машина дагы эч нерсеге жарабай калды. Анан мен реанимацияга түшүп калдым. Өзүм жанымдагы эч нерсе болгон жок. Могу чүйдө канттын ар жагында Красный Речка деген жер бар, ошол жерден көп авария болот. Ошол жерден болдум да. Анан реанимациядан кичине эсиме келип, бир күн реанимацияда жаттым. Анан жаным кыйналат келди, моюнум кыймылдата албайм, жөн жаным көзүмө көрүнөт. Анан тилим кичине келди, мени алып кеткилечи дедим. Алып кеткилечи мени деп ушинтип сөз сүйлөп атам да. Анан кийин ой дейт. Эмне болуп атасың дейт, анан кийин кыйналып атам дейт. Анан кийин сен туура эмес жатып алдың дейт. Сүйлөшүп баштады да, мен ким сүйлөт ишим деле жок, ал ким оюм жок болчу анда. Мен бирөөлөр сүйлөп атат деп коем. Мындай бияк потолокту карап алгам. Болсо ким жаның ооруп атса, ким сүйлөгөн ишиң жок да, сен туура эмес жатып атасың дейт да. Ошол үчүн ооруп атат моюнуң деп атат да. Ичинде мен моюнум ооруган басайын деп ошо сөзгө эле баш ийип атам менчи. Анан эмне кылышым керек деди, анан кийин потолокко монда шыр деген эме болду да, жанагы географияда мындай анан ортосуна 22 минут 70 22 минут анан 70 секунд деген мындай. Ошол ортого жазып туруп алды да. Сен ушуга бурул деди, адам мынтип кыймылдап атсам, эки жагы шырыктаган 22 минут жана 22 градус 70 минут болуп токтоп калды. Анан эмичи дедим да. Анан басылып калды дедим. Басылып калды моюнум, басылбай ооруганычы. Анан басылып калды анан. Деп анан кийин. Ой, сен билесиңби эмне кыласың дейт. Жок дедим. Сен үзүлгөндү чогултасың, чачылганды жыйнайсың десе болот. Анан мен манас менен ишим жок болчу ал кезде. Анан оозума тапкан экенсиңер манасты дедим. Мен экенсиңер деп көпчүлүккө сүйлөп атам да. Ким билбейм мен кимсиң. Мен моюнум ооруп атат да, бияктан бирөө мени ушинтип сурап атат деп атам да менчи. Бирок тиги сүрөттү көрүп атам. Анан тапкан экенсиң. Ким эмне сүрөт турат аякта? Жана сүрөттө жана мындай градусты айтпадым, 22 градус 70 минут деп ошону көрдүм да. Потолокто карасам эле сүрөт көрүнөт да, ошону көрдүм да, анан тапкан экенсиңер манасты деди. Анан сенин ишиң эмес деди. Деп койду да. Анда дедим, орун жок кылгыла дедим. Сен
Кандай сиз тапкан экенсиңер деп атасыз. Тапкан экенсиңер манасчыны деп атам мен. Анан Үзүлгөнү чогултасың, чачылган жыйнакчы деп атпайбы? анан алар Тапкан экенсиңер манасчы, толтура жүрөт го дедим. Чоңдор жүрөт, башка жүрөт, ошол жактан табалы. Мен манас менен ишим эмне дедим мен. Анан эмне деди алар? Анан кийин сенин ишиң эмес деп койду. Ал сенин ишиң эмес деп койду. Анда айыктырдылар мени дедим. Сен кальций ич, сыр же, мумия ич деди. Деген үйүндө эле жоголду, тиге да жоголуп кетти. Биягым кайра кетти, ооруганчы. Анан кетанол саятты да шуда. Анан уктай албайм. Анан бул көрсө түнкү саат 2 же 3 экен, ошол карасамчы. Биринчи байланыш болуп турду көрсө. Ийин билдим аны. Анан жанында алайдан бир жигит жаткан. Буту сыныпчы. Аны эртең туруп аке эмне түндө эле эмне кобурап сооруп аттыңыз деп. Билбейм, сенби кимдер мага суроо берип атпадыңарбы дедим менчи. Ким жанымдагы байкем бирөө карап жаткан. Ооруп өлгөн жатсаң, капкаяктан суроолор берип аттыңар го өзүңөр дедим менчи. Жактан бирден өзү туруп алат келип мага капкаякта географияны деп коем менчи. Акылдымын да. Эки дипломуңуз бар. Анан тиги киши түндө эмне деп аттыңыз? Мумия деп атасыз. Мага эртең бир киши келген да. Аке мага мумия алып кел деп. Мумия берип атпайбы? Кечинде тигини көрүп атам, тиги эртең бирөө мумия алып кел. Мага мындай мумия берип атат да. Даяр уже келип. Карасаң резко эртең келип атпайбы? Мумияны. Анан айта баштадым, мага тиги сыр алып кел. Быштак же дейт. Кальций ич дейт. Быштак же дейт. Анан мага быштак алып келгиле. Мага муну алып келге дей баштадым. Анан ошентип башталды. Анан баягы мен көрсө, эмеге тартса моюнда ооз омурткан эмеси, мынча кырынан кичине же мындай жаракка келип сыңган. Анан моюнун кымылдабайт да. Каргы тагып койду. Мояк кол иштебейт. Кыймылдабайт. Тамак иче албайм, бияк менен көнбөйт. Жатам. Мынтип кечинде укол салам. Кайра жаным көзүмө көрүнөт, анан укол уктап калам, түнкү саат 1 ойготот. Ошентип ошо жаткан 10 күн жаттым, 10 күнгө окутпады түнкү 2-де. Анан бирдемеге чыгарат, бир убакта карасам, бери карайт, карайман, мынтип караңгы болуп да жылдыз көрүнөт. Анан чык дейт. Качан? Өзүм калып калам деп кетип ошо кетип кетем. Ошон бияк жок, эч ким жок. Биягым көрмөй калыптыр. Караңгы деп жүрөм. Арканан колуна бир тоголок, бир пактамас же кара эмес, ак эмелерде мынтип бияка ыргытып, мынтип ойноп жүргөн болом да. Бул эмне дейм? Бул жылдыз дейт. Тияктачы. Анан мен каякта уже мага айтса чын жылдыз экен деп коем да. Ушуларды ошентип жанагы чоң менен кичинен айырмасын жоготуп түшүндүрөт экен да буларыңчы. Ким ойлойт муну жылдызды кармап ойнойм деп, эч ким оюңа келбейт да. Тигиден көрсөтүп атпайбы? Мээңе киргизип коет экен да, ошончу. Анан могулардын баары мен буларды кантип табам дейт. Анан биякты кара дейт, баталап. Анда экран болуп калат. Экранда жанагы библиотекада китеп жыйдырган мындай чоң эмелер болот го. Ошондой монт бүт эле ошо жайнап кетет. Анан мыйерди бас дейт. Эгер басам деп ачылат. Кара дейт мыйерден. Кайсы тема керек дейт. Бул тема. Аны бас дейт. Бети. Кайсы бет дейт. Бас, мону бас дейт. Анан көрсө ушинтип издейсиң дейт экен да, көрсө чыгарбайсың. Жанагы жердегилердин баары эле тияктар да ошондой экен деп ойлоп койдум да, кийинчи тияктын илими ошондой экен да, кайрадан да сурасаң беле, сурабасаң жок да. Анан буларды билесиң, Ататектин тиги башталды да. Анан ошентип күндө ар кайсына сөзүм жетпейт, просто көпчүлүгүн унутуп да калдым. Ошондо сизге ким көрүнүп атты, билдиңизби? Вот маселе эң ушуну айтпай калыптырмын. Периште көрүндүбү же бир пирлер көрүндү же Ататек көрүндү? Жок, мага эң биринчи көрүнгөндө эле мондай бир аксакал, узун аксакал, мындай анан башында моундай калпак, бирок учун тетиякта өстү, асманга чыгып кетет да, учун көргөн жокмун. Анан моундай келди, анан ак, сары да, алтын нур. Анан мындай биягы чапан, ак жана кементай болуп ошондой. Ошо потолок толуп жерден туруп асманга чейин учуп кетти да. Анан мен ошол жерден үн келди. Чынында ошону айтпаптырмын. Теңир деген ушундай жаңырат да 3 жолу кыйкырды мага. 3 жолу кыйкырды.
Кулагым тунуп моюнтуп кеттим. Анан ошондон жана суроолор ошол берген. Чын ошону унутуп калган турбайбы? Теңир деди да. Чын акчага менен ошону Кыдыр ата деп коем мен ошонучу. Анан ушундан башталган да. Анан мен ошону кийин мен аны түнкү 2-де көрсөм, мен 11-жылы Непалга бардым. Анан ошол жерде жаса чарчап антип түшкү 12 же 2-ден уктап кеттим да. Анан уктап кетсем анан ошол дагы келбеди ошол жерденчи. Уктап барасың, ойгонуп кетип анан кармай калдым да. Мага 2 жолу көрүндү ошол элесчи. Мага ошол да, анан көрсө ошол жанагы эмеде Кан теңир тоосунун бетинде ошо мындай сүрөтүнө карасаң ошол мындай бирок калпагы жок. Кан теңир деген эме бар. Ошонун ичинде ошонун сүрөтү бар да, белинин курунда тагылган ошол бар да. А мен ошо Кан теңир тоосун ошо Үрүмчүгө баратып, мен ошонун бетинде бар, жана ичинде жана Кан теңир деген сүрөттөр бар. Аркасында аркараак. Ар жагында. Анан ошол жерде 5-6 Кан теңирдин сүрөттөрү бар да, тоонунчу. Анан мен ошону ошол жерде. Ошонун акыркы жеринде мындай чалдын сакалына бели куруу, көк чапан кийип турган жери бар. Көк тонду деген ошо да. Анан көрсө ошону мен тиги Үрүмчүгө баратканда Кан теңир тоосунун дайыма самолеттон өткөндө дайыма булут каптап турат экен да. Анан баратсам булут азыраак эле экен да, бирок көбү көрмөйт. Анан ага фотоаппарат деп эле кулагыма айтып берди. Фотоаппаратты алдым. Келатканда тарттым да ушуларды. Булут көрдүм, тарап кетип калды. Ушу бүт баары өзүм тарткан сүрөттөр ушулар. Мен интернеттен алган эмесин. Ушуларды өзүм тарткан сүрөттөр да. Мына могу жерде, мындай жакшылап карасаң, мындай бирок бу жерде калпак жок, жылан баш, аксакал, мындай сакалы бар. Менин сүрөтү көрүнөт да, мердечи. Чоңураак кылганда явно көрүнүп турат да. Анан мен ушул деп ойлойм да, анан только мага көрүнгөндө калпагы менен көрүнгөн да. Анан мен ошондон баштап калпакты түшүрбөй кийип калдым. Анан кичине чачым өсө эле кыйналып жүрөт. Анан чачты кырдырып ошондон мына 16 жыл болду чачымды кырып жүрөм да. Вот ошентип мен ошол авариядан кийин ушинтип жол өткөм. Анан ошол жанагы авария болгондо көрүнгөндө дагы кимдер көрүндү? Анан эмне деп анча эмнелерди окутту? Ошолор жөнүндө айтсаңыз. Манас илимине кантип келип калдыңыз? Кайыпка кантип ишендиңиз анан? Манаска келгенимдин себеби ошо үзүлгөндү чогултасың, чачылганды жыйнайсың деп атпайбы? Ошол кулагыма уулгандай эле мээме кирип эле чыкпай калды ошолчу. Анан кимди изилдейм, Манас каяктан табам, мындай кылам деп эле оюмдун баары, немен баары эле ошол болуп калды. Бирок колум көтөрүлбөйт, иштебейт. Анан бул жак кол менен же жаза албайсың, таба албайсың. Анан биринчи ден соолукту караш керек болуп калды. Анан могу Воронцовкко бардым, тетиги Ысык Атага бардым. Болбойт. Анан немеге бардым. Ысык Атага барып, ошол жерге барсам билеки кишилер жатты, жана сөз укмуш аяндар келет. Эч кимге сөз бербейм. Ушак дегенде бирдеме деп бирөө сүйлөп атса эле дароо эле мага жообу келет, айтып келем. Алар эмне кийишип атасың деп десе, сен анда туура жооп бербейсиңби дейм. Чайымды кетирди да, кыскасы каерге барсам жооп келе берет да. Ушундай кайып менен түз байланыш болуп кетти да. Анан ошолор мээге дагы кимдер көрүндү? Ой, эсимди унутуп калдым. Ал жердечи мага негизинен көп киши көрүнгөн жок. Кишилерден жанагы Кызыр Ата деп чечтим мен ошо. Ленин дагы. Иә. Ленин, Сталин эмелер көрүндү. Ал патологтон көрүнгөн. Патологтон анан күндүз эле көрөм анычы. Кимдер? Күндүзү мына бияк бурчунда Ленин туруп алат. Бияк жагына Эйнштейн туруп алат да, Эйнштейн. Ортодо мында түрктөрдүн мында биягына эме канаттын сайып алган анан бир мындай кылган бир түрктөрдүн падышалары болот го. Ошол минтип бияка жылы берет да. Анан Ленин, эмнеге бул Ленин чыгарат деп коем да. Көрсө бул жанагы биздин турмуш тиричилик, биздин илимдин уландысы экен Лениндикичи. Биздин кыргыз илиминин уландысы экен. Эл үчүн, жер үчүн, социалдык деген ушул экен да.
Эйнштейн бул илимдин жанагы корифей турбайбы, ошо илимди кош деген да, билимдичи жанагы науканы кош деген экен да. Мен ошондон түшүндүм да. Анан сен кимсиң деген жана түрк жанагы Осман империясы да ошо биздин тукумда булар чоң империя болгон, бул мамлекеттүүлүккө. Мамлекеттүүлүктүн кандай болгонун изилдегенге ошого тиешең бар деп көрсөтүшкөндө көрсөтчү. Мен ошону эле көрүп туруп алдым да, күнүгө алсам ушул күндүз ошону көрөм, түнкүсүн тияктан уктап 10 күн жаттым, академия бүтүргөндөй болдум да. Ошо жана касиет академиясына чыгардым. Ошо академиям биякта эле калат экен. Ошолорду уккандан кийин мурдагы окуган илимдериңиз биртип ноль, эчтеке жок. Ал баягы математиканы түшүнүп эле калды, жана физиканын мыйзамдарын, жана тартылуу күчү, түртүлүү, падение, ошолор эле жардам экен. Ошол убакта Эйнштейн илимин изилдеш керек болот экен. Түрк элдеринин тарыхын изилдеш керек болот экен. Түркия элдер жана баардын башында биз турат экенбиз да. Анан бүгүнкү жанагы социализм, капитализм, коммунизм дегенди изилдеш керек болот экен. Ошолордун баарын ошолордон көргөзүп, алар минтип отурбайт экен да, көргөзүп отур, калганын шагалап коюп коет мээңе. Изде бар. Тап деп коет экен. Куйгандарын билбейм, мындай ошо немени салып коет экен, анан изде деп коет экен да, ошондо бышат экенсиң да. Жолун берип коет экен, жок. Мага ошондой да. Анан кээ бир жана илимди берип анан алар айтып атпайбы? Алар теоретик болуп калат экен. Теорияны айтып берет, аян айттым, аян келди тигүү деп. Ошону аткарчы, жасачы десе, кантип жасарын билбей калат экен да. Мага ошону көргөзүп коет да, анан ошону изде деп коет да, тап деп. Жана ошо сизге мындайча айтканда жердик азыр элдер эстетика наука деп коет го, мына билимди. Ошол билимдүүлөрдү немесине жеткиликтүү илимди издетиптир да, эми сизгечимби? Мага ошо жанагы азыркы илим посттордун түбү тияктан алынган. Сен ошону байланыштыр дейт экен да, жүзгөндү улайсың деген ошол экен да, көрсөчү. Азыр биздикилер кайып десе эле көбү жанагы атамны көрүндү, мына периште көрүндү, же мына атам көрүндү, анан сен мындай эмең бар экен, анан сен мындай болсун деп эле бир нерсени айтып коюп, же бул колуң туура жуу, бул колуң туура эмес жуу деп эле бир немеге такап ошо менен өчүп калып атпайбы? Бизге азыр мисалы технологиялар менен мисалы Япония, Корея, Кытайлар бизде ашып кетип атпайбы технология жагынан келгендечи? Ошону илим катары кайып менен байланыштырганды эми сизге эметтир да? Ошондо туура айтасың. Ошентиптир да көрсөтчү. Тиги илим анан мага манас деген ошол тияктагы сөз илими, дыбыс илими, тияктан айтылган аяндар жердеги сан илими менен, техника илими менен бирикпесе, бул манас илими толук болбойт деген түшүндүрдүк. Ошол жанагы турмушубуздагы оңолбойт да, иши колдоно албасак. Азыр технологияны бизге жашообузга 90% керек болот атпайбы мисалы? Аббал, мен ошон жана үзүлгөндү деген бул касиет илими экен, кайып илими. Анан чачылган деген бул жанагы биз чачырап кеткен курак, колубуздан куруп калган жашообуз экен да. Рызкыбыздын баарын чачыратып жибериптирбиз да. Мына ушул экен. Мен ушуну кийин түшүндүм да, канча убакыт өткөрүп түшүндүм да. Эс убакыт өткөрбөй түшүнбөсөм, анда ал убакта эл мындан да даяр эмес болчу. Анан мен жөн эле эчак эле азыр деле бир жөн мындай дейт, эчак эле ошентип чымкоргомо бир жакка киргизип коймок экен да. Дегендей. Эми азыр ошол технологиялык жаатында кандай эмелерди ачтыңыз? Мисалы сан илимине салыштырып, же жана техниканын чечмелери боюнча кандай нерселер сизге ачылып атат? Мисалы Баатырбек атага руханий акыл эс жагынан ачылат го, жанагы сөздү барып эле жарык нуру чексиз деп туруп Кудайга такап коет да, ар бир сөздү, кыргыздын сөзүн. Сиз ошол азыркы мисалы бытовый технологиялык жана нерселерди айтсак, аларды агай анча чечпейт да. Сизге ошол тарабы чечилип атыптыр да эми. Техника деген сөздү мисалы виртуалдык же болбосо интернет дейбиз, же желе дейбиз, ушуларды да чечеби? Менде мындай болот да, мен ушуларды карайм да. Анан карагандан кийин мен ошо формулага салып, ошо мындай кыларын мен аларды аткарган жокмун да, аткарган, бирок мага түбү көрүнүп туруп алат да ошончу. Эгер мунун баштасаң, формуланы даяр, ошону жасасаң ушуга жетесиң деп мен ушундай мындай ушу техника боюнча мына суудан газ чыгарган, көмүрдөн газ чыгарган, жана ар кандай нерсени ойлоп чыгарып, ушуну көп кишилерди тааныйм да, көп киши мен барып да, жүрүп да, көрүп дагы ушулардын баарын издедим да, 3-4 билем да ушундайчы. Мына азыр Жыргал деген бир жана котелдор менен мен Кытайдан барып жанагы көмүрдөн
газ чыгарганды барып көрүп калып, кайра Кытайга барып $10.000 көтөрүп алып келип, анан берден жасатып, анан жанагы дисктерди тартып келип ошо Арсеналга берип, Арсеналга кийин мен жасайм деп жасабай аркасынан кубалап анын. Мен айттым да, сен ушу көмүрдү алып келесиң дагы, жана үйлөрдү куруп атпысың, сен азыр качагарка курбай эле көмүрдөн 100 тонна жаксаң, 30 тонна жагасың да газ чыгарып аласың. Десем, неме мен анын бүт технологиясын баарын тартып неметип келген. Анан берсем, анан жаяка барбайт, жетиги ошентип ал ошо менен аткарылбай Демек калды. жашоону жеңилдетүүнүн формулаларын Да. берген. Анан мен Министерство экономикада Сапар Асановдой менен курсташым замминистр болуп калган, кичүү болчу. Ага барбай экономика ушу мына ТЭЦке тияк бияка ушулардын баарын киргизип келечи ай. Көмүрдөн канчалаган мына айыл жеринде канчалаган адамдар көмүр толтура, мына мисалы үчүн кээ бир жерде көмүр көп да. Анан ошону газ чыгарып аласың үйдө, газ жок, бул жок. Канча жүгүрдүм, эч ким. Анан ошондойлорду, анан жанагы суудан неме чыгаргандарды билем 3-4 Негизи техниканын атын эле эмес, кантип келечекте жасай турган нерселерди бериптир да сизге. Ошолорду жасаса болорун ишенем дагы. Анан жасаган кишилер менен жолуктурду да, негедир менен эле. Анан жана ошо Жыргалбай деген болсо дүйнөлүк масштабта патенттери бар. Жанагы кантип жеңил неме кылат, кандай кылат, жанагы ракеталардын сыртын жана эмеге ысыктыкка канча градуска чейин чыдайт, металл тигүү, булардын баарын кантип жасаса болот. Ал жанагы Илон Маск дагы жазып жана асманга учуруп атпайбы? Ошол дагы жазып, мен ошо технологиясын сыртын кантип бекемдешим керек деп аны менен байланышат. Эми Илон Маск байланышат, а биздикилер аны эч ким билбейт. Мунун дүйнөдө, Европада, Кытайда патенттери бар. Аны азыр эми жана тоонун башына муздан кылып муз газына жасайм. Анан жердин баарын суу түгөнбөйт деп аны жасап жүрөт. Мини гэстердин жана Кытайдан немеден аппараттан алып өзү жасайт баарын. Генераторлорду өзү жасайт. Анан кечээ күндө көлгө барып келдим, Бирок камчылыкты ошонун формуласын сизге берген. тилерде бар. Бирок мен формуласы жок түшүнөм да. Анан мен ошолорду уюштуруп бириктиришим керек да, меники ошол. Анан мен жалаң ал жакка кетип калсам, анда менчилеп бияка кыдырып, тияка кылып сөз менен байланыштыра албай калат да. Мен уюштурушум керек да, ошол таап бири-бирине жана мындай ошо Лениндер уюштуруш болгон да. Түрктөрдүн патшасы да уюштуруш болгон да. Эйнштейн да илим да. Илимдин жетишкендиктерин эл чарбачылыгына колдонуш керек деген маселе берген да мага. Деп түшүндүм да кийинчи. Азыр ошо камчылык деген келип атканда көрдүм, мына ошол менде эмеси видеодон көрсөтөм. Ал өзү комузчу деле эмес, бирок комуздун түрлөрүнүн 17 түрүн жасап койгон. Десем комузчулар мага тийишип асылып атат. Сен комуздун түпкүлүгүн буздуң, анда мындай кылдың, тигиндей кылдың деп. Аныкы ар биринин формасы башка. Анага ал дагы эме менен, туюм менен жасайт жасайт экен. Анан өңүн, анан материалын өзгөрткөндө, ичине анан кылын такканда, эме кылганда үндөрү ар кандай болот экен. Мисалы үчүн бирөөсүн мындай үнүн жаздырып алып, гитарага окшош. Онда бир дыңгырат койсоң, түгөнбөйт да, тияка чейин кетет, айланайт. Мына үнүчү көпкө чейин үзүлбөйт. Угулуп туруп алат да. Мындай деген ретке болот да, аны не деген терминди түзүш керек. Аны деген комузчак эмес, ошо тетяктагы аны дөбөт уста деп мен ага Касиет академиясынын дөбөт уста пире деп диплом жазып бердим ага. Анан трактор жасап алган. Мотору жана бустардыкы, бияга бирде меники дөңгөлөгү меники 120 км жүгүрөт. Мен чуркайт. Кызыл сууга барсам, ошо менен тосуп алып, үйүнө алып барып, кайра ошол жеткирип койду. Анан ага кичинеден суудун бирдемесин кошуп койсо, анысы расходу 30-40% азаят экен. Эмне үчүн колдонбойсуз? Кытай укса эле колдонуп алып атпайбы? Ушундай, анан 140га жакын изобретениясы бар. 140 түрдүү, бычактын түрү, мынтык жасап, самолет жасаган. Самолет жыгачтан жасаган, эки жол ичине жана планировка менен мүтөнөн жерге катып түшкөн апам, менден мурун өлүп каласың тигиден мына турат самолетум деп. Анысын көргөзүп атат, башкалар да тартып жүрөт. Андан башка тиги таштарды изилдейт экен. Андан башка көзүнө көрүнөт экен, аян болот экен, тиги анан ыр жазат экен. Анан жанагы сөздү чечмелейт. Айланайын, канча класс билимиң бар дедим мен. 10 дейт. 10 жылдык билими бар экен, 10 класс. Бир академик жасай алабы ошону? Бир эме жасай алабы? Мына мондай кишилер бар да.
Мага ошолорду алып дейт окшойт да. Жанагы үзүлгөндү улайсың, чачылганды чогултасың деп атпайбы, мен ошону түшүндүм да. Анткени мен 11-жылы Непалга бардым. Жанагы 6 жыл менде видеосу эле бар, тиги Акчакалы көргөздүм. Анан 6 жыл сүйлөп отурган кишине барып сүйлөшүп келдим. Анан ал деле айтып атат, ал мынтип айтып атат да. Мындан ары дейт. Ал 6 жыл эмнени сүйлөп отурду? Эчтекени сүйлөгөн эмес. Тамак тишкен эмес, бактын коңулунда отурган да. 6 жыл жөнүн отурган. Эч нерсе жеген эмес. Мен ишенбей койдум да, кайсы депчи. Акылдуумун да келсе, жаңы эле бияка жаңы эле өткөн. Эчтемке жеген эмес. Ооба, мен видеосунда көргөзөм, менде бар. Анан мен аны кандай, мен 3 күн аңдыдым аны, 3 күн. Эртең теп жактан келет, бу жерге отургузат, анан Лениндин мавзолейиндей болуп, анан баардыгы чубайт. Чубагадан шарфын көтөрүп барат. Анан ал барып тоңкочтоп бутуна жыгылып калышат, жана ошол жактын кишилеричи. Анан турганда мойнун илип коет. Анан bir күн карадым, анан экинчи күнү мен дагы тоңкочтоп жыгылбайын атайын көрү деп, анан атайын ошол жака барам деп 2 калпак жасатып алгам. Бирөө сары түстүү, бирөө меники ак, жээги көк, анан өзү ак. Анан өзүм кичимин, анан жээгин немесин сары кылып, эми булар эми тиги Кытайлар эмес, Непал эмес, сары деп ошону алып, экинчи күнү анан бер жактан карап тургам 2 күн. Анан экинчи күн 3төн кийин анан эл азайганда аркасынан тизилип анан кирдим мен дагы. Анан сразу эле калпагым, кийген калпагым бериме кыстарып койду. Башым калпагын чечтепчи. Баары тоңкочтоп атышат анан. Жыгыла албай койдум, жыгылбай. Минтип менчи, минттим. Анан башыма мынтип койду, колдумчу. Колду 31 демеси бар экен. Эң кичиктим эстесем, ушул жериме келет да, төбөмөчү. Анан вообще сүйлөгөн жок. Эне бар. Иә, Колунда. сүйлөгөн жок. Анан ошол жерде 3 күн жүрдү, 3 күндөн анан эми кайрылуу болот деди да. Бирке эле сүйлөдү. Анан жана эме Тересава деген, сенсей Тересава деген Япон бар, ошол көп келет бизге. Ошол жетектеп барган да, биз Кыргызстандан 6-9 барганбыз. Анан эмне деп атат дедим да. Эмне деп атат десек, мындан ары жараткан Кудай Таала менен тиги ортомчулар жок болот деп. Ортомчусу жок. Түз байланыш болот. Ошол ортомчу болуп кызмат кылган жанагы ар кандай уюмдар, буддизм, жанагы христианство диндердин баардыгы жоюлат деди. Алар ортомчу, алар өз жашоосун өзүнүн жашап бүттү. Алар көп адамдар буга ишенбей, ар кандай нерселер көп болот. Түз гана байланыш болот. Ошол менен жашоо, ошол менен анан чоң дүйнөгө чыгасыңар деп айтып атат деди да. Атайын көрүп, бул дагы ушундай неме экен. Анан ал сен бирөөлөр сен аны угуп атасыңбы, укпай атасың, иши жок экен ал, мындай кишини карап да койбойт экен. Бир жакты карайт экен, болду. Анан кишини бүтүп караса, мынтип күлүп коет, дым эчтеке жок. Мен 3 күн аңдыдым деп атпайбы, эртең келет отурат, кечинде кетет. Тамак ичмек турсун, быдк этип койбойт, моундай отурат, моундай. Кыймылдап кой бир отурган боюнча. Сен мында штокун 1 саат отуруп көр, 2 саат. Быдк этпейт, таштын үстүндө. Киши эмес дедим мен, бул киши эмес бул. Анан мына ошону көргөндөн кийин чынында бул тамак жебейт экен деп ойлодум да. Ошолорду көргөндөн кийин бул жанагы касиетти дагы түшүнүп да бекемдейт экен да. Мындай карасаң мага окшогон эле, 2 колу, 2 буту бар. Баары биздикиндей эле. Бирок аркы биз көрө албаган жагы өтө күчтүү болот экен да. Анан ошондо ошол жактан бир мен через Эмират учтум да, анан тиги эмеге Шаржага чейин ошо Катмандудан учуп келсем бир жанагы тапочка кийген, буту жалаңайлап жанагы эмеге кээ бир биздин табачылар киет го, ошондой бирөө келди, бирок ал ислам эмес эме экен. Сен кимсиң десем, мен эркин адаммын дейт. Каякта жашайсың десем, мен Кырымда дейт. Мен Украинадасың, жок, мага мамлекет мааниси жок дейт. Кырымда кайда жашайсың? Мен бир Үңкүрдө жашайм дейт, онун арасында. Анан эмне кыласың? Жана тетиги сен да бир ненормальный окшойсуң дедим. Орусча сүйлөйт. Эмне болду дейт. Сен кийгениң тапчык экен. Тетекте жүрөсүң, мейли болсун. Анан
тиги дагы 6 жыл тамак жеген жокмун, анан мындайм да деп тиги айтып атат. Сен де ошого окшогон бир окшойсуң деп атам да. Табал мен Шаржада самолет жок туруп калдык да. Анан ошо сүйлөшүп атабыз. Анан тамак ичпегенине ишенесиңби десем, ишенем дейт. Мен деле тамак ичпейм дейт. Эмне ичесиң сен дедим. Мен мындай тамак жасап ичпейм дейт. Мен суу ичем, анан сүт ичем дейт. Болду дейт. Канча жыл болду десе, көп жылдан бери дейт мен тамакты ойлобойм мен дейт. Сен кичине чала жиндик келсиң дедим. Сүт ичет экен жок дедим. Эми карып сарып кеткен эмес. Жок. Биздики негизи кыргыздар айтат го, жанагы индустар же башкалар алар ошол тамак жебей кезерип, жанагы өздөрүн аябай кыйнап медитацияларга отуруп, арыктап же суу ысыкты деле сездирбей даярданат да. Же болбосо башка дүйнөдөгүлөр 99 эшикти ачып Кудайды тааныйт дейт да. А кыргыздыкы бир эле эшик, же болбосо тең салмакта кармап, мисалы тоюп жебей, татып жеп, жалап ичип, жамап кийипчи, унчукпастыкта өтө акырын аз эле сүйлөп биздин кыргыз эли, жана сөз багып, сөз таптап, ошол менен тең салмагын кармап, өтө жердикке деле мындай жалпайып, жабышып жана дүйнө деп кууп кеткен эмес элибиз. Анан көккө деле жана кездери отуруп арыктап же суукка тоңуп деле жана медитацияда отуруп кеткен эмес да. Мисалы биздин кыз-кыздар тоң коюп сыйынган эмес да. Жөн эле көк менен, көкүрөг менен байланышкан, жана малдашкан отуруп тунуп дегенде, мисалы көктүн немесин үрөп, анан керек жообун алып, жана таңда заарын айткандай таң заар депчи. Ошо биздин нерседен алып, анан ошону өздөрүнүн жеке менчигине пайдаланып атышпайбы? А кыргызга бул бир эле эшик. Же болбосо теңдикте же табигый жол менен эле, же болбосо жана табияттын пейилибизди табияттан алганбыз дейт да. Жанагы ашыкча эчтеке алар өз курсагынан эле жейт го мисалы. Ошондой элге бизге алардын деле немеси кереги жокпу деп ойлойсузбу? Ошондой кезерип тамактанууну эле. Биз ошону ойлоп көз жетип, анан ошого кантип кайтара алабыз деген эле ой болуп калды азыр мендечи. Ошону түшүндүм да. Бирок ошого өзүм менде эмне жетишпейт. Ошо кыргыздын улуу илимин жанагы мага эмне десе, тиги үзүлгөн дубайсың шашылган чогултасынан баардык жолун айтпай, өзүң ошону аракет кылып жетесиң, үлгүдө болосуң дегендерди тапшырма берген экен да. Бирок мен ошо үлгүгө өзүмдүн жанагы ошо практикалык тамак аш боюнча жана башкалар көп мурун сабырым жок, чыдамсыз болчумун. Алар Кудайга шүгүр кичине көндүм да. Анан мынау тамак ашты мындай толук токтотконго тийин ошону токтотот элекмин да. Анан кыргыздар эт менен сүт болгондо эми бул биздин табиятыбызга керек. Азайып баш керек да. Вот ошолорго алым жетпей, эрким жетпей жүрөт. Анан ал үчүн мындай бизден мен көбүнчө мындай коом менен бирге өткөндү жакшы көрөм да. Анан ошондойлорду коомго учура албай, таба албай, мен жанында бир экчөө көбөйсүнөн оппа деп кирип кетет элем да, жанагы чогуу орозо кармагандай болупчу. Анан орозо кармаганда мен кечке кармайсың, кечинде таң атканча тындырбай жейсиң, алар туура эмес алар. Мындай вообще жебей коюш керек да. Мен 6 жыл жебегенди көрүп келген кишимин да. Анан эмне үчүн мен 6 саат чыдай албашым керек. Жосу 3 күн азыр жанагы көлдөгү мен жана досум шаман ошол уже 46 саат жасап практикалап атат да. Бали дедим, жакында барам. Ошо 46 саатка өтөм мен дагы. 46 саат эмнен? Тамак ичпейт, эчтеке. Чайды ичпейт, эме кылбайт. Сухой голодовка да. Сухой голодание. Суу деле ичпейт экен. Азгышында жайында эме болсо. Анан уштарга жеткенде ошондо баардык нерсебиз тазаланып чөткө болот экен да, сонун болот экен да. Эми ошого барабыз да. Ошого барганда көп оор уудан кутулабыз да. Оор уу. Ыраазычылык бар болуңуз. Рахмат.